Ne mesele? Mana özüңөр көрүп тургандай азыр 2 күндөн бери эл дүрбөлөңгө түшүп, бир түшүнүксүз себептер менен мана биз 100 жылдаган ата бабаларыбыз колдонуп келген жайыт бүгүнкү мезгилде негизсиз эле бир түшүнүксүз тажик тарапка өттү деген сөздөр тарап эл көзү менен көрүп турат. Тажик тарап солдаттарын алып келип, нарядын алып келип коюп, өткөрбөй коюп атат эски жайыттарга. Биздин жергиликтүү бийликтердин жолугушуусунда эч кандай тажик тарап бул силердики эмес деген сөздөрдү элдин өзүгө келип айтылгандыктан себебинен 2 күндөн бери эл ушундай дүрбөлөңгө түшүп, абал кооптуу болуп турат азыр Аксай айылында. Кечээ күнү эл жыйылып бир 100дөй адам өкүлчүлүккө барды. Өкүлчүлүккө барып өзүнүн талаптарын коюп, сунуштарын айтып, чечип бериңиздер дегенде жакшы тыянак чыккан жок. Ал жерден жоопторго өкүлчүлүктүн дагы жооптугу ачык эле айтыш керек, канааттанган жок эл. Азыр бүгүнкү күндө келип, ушул талаш болгон жерди, бул биз эл колдонуп, фактически колдонуп келаткан жерди тажик тарап тракторларын түшүрүп, техникаларын түшүрүп, тегиздеп, бизде маалыматыбыз жок, эми объект курабы же жер кылгандын негизинде тегиздеп атабы, ушундай болуп атат. Чегарага жакын. Чегарага жакын. Чегарага 50 метр, 100 метр аралыкта уже иштери болуп атат. Анан мындан тышкары элдин баягы мындай болгонунун себеби мынандай курулуп аткан көпүрөлөр токтоп калып атат. Бул 200% тажиктин кирүүсү менен бүт токтоп калып атат көпүрүктөр. Эми бул жерде абал тажик тарап агрессивный бир неме жасап атат да. Мына азыр Капчыгайга полный наряд, солдат, керек болсо пикап, пулеметторго чейин алып келип биз тарапка көзөп коюп келди. Азыр мен көзүм менен көрүп келдим ошону. Ошону эми бул жерде бир нерсе чыгып кетпеш үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабын мен колумдан келгенче. Эми мындай жол тосулуп дагы бир атышуулар болуп кетип, эл жабыркап калбасын деп жогорку жактарга кайрылып, шуну тез арада Аксай, Ак Татыр айыл өкмөтү, Самаркандеги айыл өкмөттөрүнүн арасындагы жерлерди тез арада чечип, элдин коопсуздугуну карап берүүнү президентибиз Садыр Нуркожоевичтен да суранып атабыз, өзүбүздүн бийликтерден да суранып атабыз, чегара кызматтарынан суранып атабыз. Ушул силер аркылуу дагы эле жетсе экен, ушу тезирээк келип бир элди карап чечип, элдин коопсуздугуну, чегараларды чечип, тең ата тажик тарап менен сүйлөшүп, өзүбүздүн колдоно турган, кыла турган жумуштарды аткарабыз деген эл топтолуп, ошол негизде турабыз. Мына объектилер өткөн жылы бүткөн экен, суу, көпүрө да бүткөн калган экен. Булар эмне үчүн элге керектүү иштерби, эмнеге пайдаланууга берилди? Азыр өткөн жылы республикалык бюджеттен 51 миллион сомго Аксай насостук станциясы курулган. Эми бул азыр мен билишим боюнча бир 90-95% бүткөн да бул ишти. Бир гана баягы трансформатору чечилсин деп жатат. Эми буга да финансовый кошумча 10 миллионго жакын акча карап беребиз деген экен эми. Эми бул бүтүп калса, мына элге сен айткандай 450-470 гектар жаңы өздөштүрүлгөн жерлер пайдаланууга берилет. Ошол эле учурда көпүрө, бул стратегический маанидеги көпүрө. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Керек болсо мына подрядчик ген директор менен да сүйлөшүп турабыз. Бирок мен жана сөзүмө башында айткандай тажик тараптан кирүүсү менен токтоп калды да. Бул эмне чегарага жакын жерби? Жок, бул чегарага условный бул келишим барбы эки мамлекеттин? Az условный границадан 300 метр, 500 метр деген. Бул условный границага 2 километр, 1,5 километр биздин өзүнүн ичинде турган объект болчу да. Эми подрядчик менен күн алыс барып көрүп турганда, подрядчик айткан биз декабрдын акыркы жумалыгына көпүрөнү тапшырабыз деп. Мына азыр февраль бүтүп кетип атат. Жылыш жок.